Мына сага кечээ күнү эле шүгүр кыргыз жарандары Эпштейндин файлдарында жок, алардын аттары кездешпейт деп сүйүнүп жаткан элек, бирок жаңы күн келди. Жаңы күн менен жаңы маалыматтар түшө баштады. Эпштейндин файлдарында кыргыз жаранын паспортун көтөрүп жүргөн биринчи адам аныкталды. Ал ким? Бул суроого жооп беребиз. Бирок сиздерден сураныч, лайк басып, каналга катталып, видеонун түбүнө комментарий калтыра кетиңиздер. Кыргыз тилиндеги каналды, кыргыз тилиндеги контентти алдыга жылдыралы. Ошентип, ал адам ким? Азаттык агенттигинин айтуусу боюнча, Мария Дрокова аттуу жаран 2022-жылы кыргыз паспортун алган. То есть Эпштейн өзүнүн жанын кыйгандан кийин 3 жылдан кийин болуп жаткан окуя. Мария Дрокова азыркы учурда акыркы маалыматтар боюнча Кошмо Штаттарында жашайт жана өзүнүн бир чакан ишканасы бар. Бирок ал кыздын Эпштейнге кандай тиешеси бар, кандай байланыштары болгон деген суроолор түшүшү мүмкүн. Файлдардагы маалыматтарга таянсак, Мария 2016-2019 жылдары Эпштейнге PR кызматтарын көрсөткөн. Жалпак жөнөкөй тил менен айтканда, ал Эпштейнге массалык маалымат каражаттары менен контакттарды, байланыштарды түзүүгө жардам берген жана анын имиджин жакшыртууга, Джефринин атын актоого жардам берген кызматтарды көрсөтүп жүргөн. Кызыктуу факттарга кайрылсак, ошол эле Азаттык агенттигинин билдирүүсү боюнча, бул эки киши бир гана профессионалдык байланыштар болгон эмес, бирок ошондой эле жеке байланыштар дагы болушу мүмкүн. Мисалга айтып кетсек, Эпштейн ал кызга биз Парижде жылаңач түшкөн сүрөттөрүбүздү жиберип койчу деп суранган катты жазган. Мария жооп катары болсо бир нече сүрөттөрдү ал кишиге жолдогон. Аягында айта кетүүчү дагы бир кызык нерсе, Мария Дрокова 2000 жылдардын ортосунда Россиянын политикалык жашоосуна аябай кызуу киришкен. Путин өзү көзөмөл кылган Наши деп аталган жаштар кыймылынын лидерлеринин бири болгон. Ушул факт коомчулукта аябай кызуу талкууларды жаратып жатат. Эмнеге дегенде, Эпштейнди Россиянын атайын кызматтары менен именно ушул кыз байланыштырып турган деген теориялар аябай күч алууда. Мына сиздер менен бүгүн ушундай кызыктуу жаңылык менен бөлүшүп кетким келди. Каналга катталыңыз, лайкты басып коюңуз. Эртеңки күн кандай жаңылыктарды алып келет, биз азыр билбейбиз. Биз менен калыңыз.